Достор, сиздерге бүгүн мен вирус жөнүндө айтып бермекчимин. Урматтуу кыргыз элим, баардыгыбызга белгилүү болгондой, азыр бүткүл аймактарда коронавирус оорусу жүрүп жатат. Айтылгандай, бүткүл тазалык эрежелерин сактап, колубузду жакшылап самын менен жууп, эшикке чыкканда маска кийип, колубузду антисептик менен обработка кылалы. Көп эшикке чыкпай, үйдө отуруңуздарды суранам. Ошондо биз бул коронавирус оорусун жеңебиз. Ар дайым үйдө болуңуз. Коронавирустан сактаныш үчүн ар дайым эшикке чыгарда маска кийип чыгыш керек. Үйдө болуңуздар, тазалыкты сактаңыздар. Коронавирустан сактануу жолдору бул 3 жолу бар. Биринчиси колду самындап жуу, андан кийин колубузга антисептик себүү жана үчүнчүсү маска тагуу. Коронавирустан сактануу үчүн колубузду ар 2 саат сайын жууп туруш керек. Коронавирустан сактаныш үчүн ар 2 саат сайын колду жууп туруш керек. Вирусуна чалдыкканда ооруган адамдын жанына жолугондон гана эмес, эки адамдын контакт болуп байланышуусунан да жугат экен. Өздүк гигиенаны жана тазалыкты сактоодо биринчи кезекте колубузду 20 секунддан ашык жууп турушубуз зарыл. Эгерде колубузда самын же суу жок болсо, анда колубузду дезинфекция кылып, спирт, антисептик колдонуп турушубуз керек. Жана эки адам сүйлөшүп жатканда маска тагынууну унутпаңыз. Масканы тагынуунун да өзүнүн тартиптери болот. Масканы 2 сааттан ашык тагынбаш керек жана ал тагынгандан кийин ал масканы сактоо маска жана колубузду дезинфекция кылган менен гана чектелип калбайт. Биз мөмө жемиштерди жана жеген азык заттарыбызды мүмкүн болушунча тазалап жегенге аракет кылалы. Мөмө жемиштерди таза жууп жана үйүбүздү дезинфекция кылып, жан жаныбарларды кармаганга аракет кылсак, бул тажыл илдеттен